Hayvan tabılğansın sen bana Mangdayırada kütkün жалбызбак Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, публицист, киносценарист жана коомдук ишмер Омор Султанов 20-жылдын соңунда кыргыз адабиятынын күмүш кылымында жана поэзияда жаңы агым деген сыпатта толкуп ташып, эч кимге окшобогон, өзүнө гана таандык ыкма менен келген таланттуу жаш акындын ысымы Курч Таамай ырлары менен тез эле таанымал болгон. Дүйнөлүк адабиятта өзлөрүнүн темасы бар залкар акындар бар да. Ошолор сыяктуу Омор Султановдун дагы жанагы сен жөнүндө поэма махабат ырлары, Чарчоонун 100-чүрү 47 жашында чыккан. Чарчоонун 100-чүрү дагы бул Омор Султановдун чыгармачылыгынын эң чокусу деп эсептеймин. Согуш учурундагы ошол учурдагы турмушту балалык бул эми 35-жылкыда өзү ошондо 45-44-43 жылдары ошол дагы турмуш жөнүндө жазганда бул Чарчоонун 100-чүрү. Омор Султанов Ысык көлдөгү Жети Өгүз районунун Тосор айылында 1935-жылы 6 ноябрда жарык дүйнөгө келген. 1959-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, Ала Тоо журналында эмгек жолун баштайт. Менимче буга Омор Султанов өзү чоң даярдык менен эле келди өзү. Турмушу өзү даярдаганда, согуштаганда ушул бир тестейер бала болгон, өзү 25-жылкыда. Анан атасы согушка кетип кайтпай калган. Бир айылдын элине кара кагаз, эркектердин баарына кара кагаз келген күндөрдү башынан кечирип ошону көргөн да, ошону жүрөк аркылуу өткөргөн. Жетимчиликтин каарын тарткан, кара жумушта иштеген, сокко тарткан, ат чапкан. Бул киши баса абдан бир эме болгон да, чабандаста болгон да. Жылкыны мыкты билген, жылкыны сүйгөн, жаратылышты сүйгөн ага себепкер болгон ушул жана атасы жок болгондо энеси каза болуп калганда анан Бөлөкбай деген атасынын агасына жайлоого кеткен да. Бул Ашөтөр деген китеп, ошол атачка Ашөтөр бул Омор Султановдун балалык кезиндеги жан дүйнөсү да. Бул аны үчүн ушул китепти окуш керек. Негизи Омор Султановдун жаратылыш жөнүндө чыгармаларын окуш керек да. Мекени жөнүндө, көл жөнүндө абдан көп жазган. Чыгылып бул турмуш тарбиялаган, андан кийин анан өзү директүү бала экен, окуп, билим алып, анан өзүнүн ыргашыктуу экенин билген. Бир жанагы поэзияга келаткан жолдо деген бир эмесинде бүтпөй калган романында, философиялык роман деп өзү атайт, бирок бүтпөй калган. Ошол романында дагы айтып атат, мен турмушту, мен чындыкты гана жазам. Чындыкты жазбай койгонго мен акым жок. Мен милдеттүүмүн, себеби мен окурмандын алдында мен калп айтпашым керек эч качан. Омор Султановдун чыгармачылыгы боюнча биздин кыргыз адабиятынын тарыхы деген предметибиз бар. Тети 1917-1933 жылдардан баштап бүгүнкү эгемен мезгилине чейинки кыргыз адабиятынын окутабыз. Мына ошондо Омор Султанов өзүнчө портрет катары 3-курстарга окулат, портреттик бөлүм катары лекциялар окулуп, практикалык сабактар өтүлөт. Омор Султанов жөнүндө квалификациялык иштер, магистрлик иштер. Анткени Омор Султанов кыргыз поэзиясы жөнүндө сөз болгондо Омор Султановду аттап эч жака өтүп кете албайбыз. Анткени ошол кыргыз поэзиясы, өзгөчө кыргыз поэзиясы 1960-70 жылдарда кыргыз поэзиясы жөнүндө сөз болгондо биринчи эле ошол Омор Султанов жөнүндө айтылып өтөт. Анткени ошол 60-70 жылдарда кыргыз адабиятына келип кошулган акын жазуучулардын ичинде ошол мезгилде союзга таанылган, союз деп коебуз го, баягы 15 республикалык өлкөлөргө таанылган ошол мезгилде Осмон Акын Ибраевич айткандай, ошол күмүш кылымда кыргыз адабиятын сапаттык жаңы деңгээлге көтөргөн акындарыбыздын бири ушул Омор Султанов болуп эсептелинет. Омор Султановду биз ошол мезгилде
жаңычылыктын катары карап келгенбиз. Ал бүгүнкү күндө кайрадан Омар Султанов, ошол мезгилде келген Сүйүнбаев, Рамис Рыскулов, Жалил Садыков, көптөгөн акын жазуучуларыбыздын баардыгы, Чыган деген акын жазуучулардын баары ошондо келгенде ошолордун баардыгы кайрадан жаңыча каралып, кайрадан жаңыча иликтөө муктаж болуп турат. Омар Султанов 1971-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун катчысы, андан соң СССР жазуучулар союзунун текшерүү комиссиясынын мүчөсү болот. Кийин Алыкул Осмонов атындагы адабий бирикмесин жетектейт. 1982-86 жылдары кайрадан жазуучулар союзунун катчысы болуу менен Кыргызстан коммунисттеринин 13-съездинде борбордук комитеттин мүчөлүгүнө шайланган. Мен Омар Султановичти токтогул кезинде шубакчы болуп иштеп жүргөн кезимде тагыраагы 1970 жылы Каракөлдөн Аэропанорама деген 5-китебин алып таң бергенмин да. Аэропанорама анан баягы омекеманда дүркүрөп дүйнөгө бүт салам Париж, салам Сибирь деп баягы арааны жүрүп турган кез экен. Анан аларды мен анча түшүнө бербедим. Анан аяк жагын карасам, Сен жөнүндө поэма деген бир түрмө бар экен. Сен жөнүндө баштап бүтпөс поэма, таап бердим каламыма зор бакыт. Сени ойлоп ар бир баскан кадамда, сени менен күндө батып, таңдатып, ушул саптар карасыдыр касиети сөзүмдүн, жазарымда өрүк болуп езилдим, сүйүү мени кете жаздап эритип, өзүм оттон ысык сезилдим. Кайдан келип, кайда менин алып барат, толкунуна түшүп бердим сезимдин. Эми дайым жүрөгүмдө салтанат, эми дайым сенсиң жана өзүмүн дейт. Дал болуп калдым да. Айланайын. Анан жанагы Ырдын бери Ырысбай Абдыкадыровдун биз экөөбүздүн ыры барбы? Ошол тексти ошол 2-сапта жүрөт да. Билбейм кайдан табылгансың сен мага, маңдайыма жалгыз бүткөн бакыттай деп атпайбы? Сени сүйдүм буйрук алып тагдырга, башкалардын миңи сага татыбай. Же атайын сен төрөлүп мен үчүн, төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүң, а болбосо айтчы жаным мен үчүн, зарлап тапкан перзентимди көрөмүн дейт. Ойлодум. Айда, бул ырларды көчүрүп акыры жазып алып кыздарга жиберишим керек турбайбы депчи. Мана ошол 70-жылдарда баштарган Сен жөнүндө поэма ушу көз өткөнчөктү ар бир жыйнагында кетип жүрдү. Бул Сен жөнүндө поэма деген бул өзү бул кыргыз адабиятындагы арзуу ырларынын шедеври. Табылгыс таберги. Себеби мында адам ата оонеден башталган арзуу мына ушу 20-кылымгача кантип өнүктү. Арзуу ырлары кантип жаралат, эмне үчүн жаралат. А жүрөктөн чыкпаса жүрөккө жетпейт. Буга мына Ырысбай Абдыкадыровдон баштап Токон Эшбаев жана Күтмөктүн, Асанкалы Керимбаев, дээрлик кыргыз обончуларынын бардыгы кайрылышты. Бул ошого бир өзүнчө алтын казына кенч болуп берди да. Муну окубаган, ушул Сен жөнүндө поэманы окубаган адам ошол өмүрдө бактысыз деп сезем. Омар Султановдун алгачкы чыгармалары, макалалары 1953-жылы жарыкка чыга баштайт. Биринчи ырлар жыйнагы Тоо күндөрү деген ат менен 1961-жылы басылып чыккан. Ошо Тоо күндөрү, Жылдызтуу түндөр деген алгачкы чыгармачылык издөөнүн жолунда чыккан китептеринен айырмаланып, мына ошол 30-станция Чарчоонун 100-ыры деген чыгармалары ал Омар Султановдун ошол мезгилдеги жаңычыл гана акын эмес, ошол эмеге республикага тарткан бир модернист акын катары карап атабыз да биз ал кездечи. Анткени эми ал кезде антип айтууга мүмкүн эмес болчу. Ошондой болсо дагы ошол жаңыча, дүйнөнү жаңыча кабылдоо, дүйнөнү жаңыча бир чагылдыруу, ой туюмду жаңыча берүү деген
маселени Омар Султанов баш болгон акындарыбыз өзүнчө бир поэзиядагы жаңы бир багытты пайда кылган экендигин бүгүн билип атабыз да, ошол жөнүндө да изилдөөлөр жүрүп баштады. Кыргыз фильм киностудиясы экрандаштырган төкмө жазуучу Ак куулар конгон Айдын көл дагы бир нече даректүү жана көркөм фильмдердин сценарийлерин жазган. Омар Султанов бүгүнкү күндө ошо толугу менен окурмандардын баарына жете элек, окурмандардын баары мунун чыгармачылыгы боюнча ачыла элек чындыгында. Мунун 100гө жакын ырларына оон чыккан. Бүт мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыров мунун 20-30га жакын ырларына обон жазган, башка обончулар ошо 100гө жакын Асан Керимбаев, Раматылык Асан Керимбаев өзү мен каза болгондо ушул ырды неме деп койгон экен, ушул менен узаткыла мени деп. Ана ошону менен жанагы обону менен узатып атпайбы? Айдалып баратканда ак булуттар деген ыры менен. Омар Султановдун Чарчоонун 100-ыры, Сен жөнүндө поэма, адамдын турмуш ырлары, мазмуну терең, шедевр чыгармалар экенин белгилешет. Чарчоонун 100-ыры кыргыз поэзиясында эркин ыр формасында жазуу мүмкүн экендигин толук көрсөткөн чыгарма катары карасак болот. Анткени себеби ошол 100 ырында лирикалык каарман өзү, акын өзү ошол 100 ырында ошол эменин акындын бала кезинен баштап агы чоң адам болгонго чейинки мезгилиндеги турмуштук ар кандай кырдаалдар эркин ыр формасында. Анан ушул Омар Султановдук стилде, себеби Омар Султанов деген бул психолог акын. Психологизм аябай күчтүү анын поэзиясында. Биринчиден, экинчиден болсо интеллектуалдуу акын. Интеллект бийик, ошол турмуштук чындыкты тандап, аны ошо поэзиянын тилине салууда дагы мыкты чебер акын катары көрүүгө болот. Мына ошону Чарчоонун 100-ырын кайрадан жаңыдан карап, кайра изилдөө иши алдыда турат. Мына тегирменчи деген бир сонур бар да. Төрөгөн аялдын ери тегирменчи. Омокемдин кестеси. Мен эсимденин кыңылдап ырдап бардым дейт кыздарга, эми кат жазамын деп. Барсам тегирмен бош экенде салды дейт. Анан кийин салганын карап туруп бир мал эс алып алдым барсам дейт. Эстем отурган экен дейт төрдө. Анан өтүктүн утарган эмеси бар го. Анан баягы эжем байкуш бозо сунду эле деп бозону ала бергенде тас маңдайга тийди, кан жайылып түштү деп атпайбы. Мына төрөгөн аялдын трагедиясы. Ошол анда жазыгы жок да төрөгөндүк үчүн. Бирок түшүнбөгөн көркөм ери ошо өтүктүн эмесин уруп атпай, чак чекке кадалганда маңдайынан кан, анан кантип чарчабай коем деп атпай. Андан кийин эң кызыктагысы бар, аны сыйлаган да элдин баары, жайлоого алып барып эликтерди атып берип шашлыкысынан аны түшүмө кирди деп атпа, аркага эликтер жанагы мүйүздөрү менен мени сүзүп тердеп кургап ба деп түшүмдөн чоочум дейт. Деги ар бир ушу 100-чү ырда ар бир адамдын тагдыры жатат да. Муну ушуну көрө билип, сезе билип, анан ошонун баары эмне үчүн ушундай болуп атат деп, ошол тоталитардык системанын акынга чыгармачыл эркиндик болбогонун, оюндагысын айта албагандыгын айтса, жана чоң жазуучулар, андан мурдагы аксакалдар, секретарлар өпкөгө теп дейт мени дейт. Мен өмүрүмдө бүт чогулуштарга катышып чоң деле болгум келди дейт. Партияга, бирок мен ошого жөнүндө өпкөмдү үзүп жүрүшүп, анан акырында жүрүп анан кийин ушул тагдыр күттүм дейт да. Айтышат көбүнчө ошо Сен жөнүндө поэмасын эле жазып койсо, ошол чыгармасы аркылуу Омар Султанов болуп калмак деп.
бирок анда биз ошол жана мен айтып аткан Чарчоонун 100-жылы, ыры, адамдын турмушу сыяктуу чыгармаларынан куру жала калмакпыз. Эң сонун күчтүү бул турмушту адамдардын образын ачкан, ак караны аныктаган көп чыгармалар бар. Экологияны даңазалаган, коргоосу келген, коргоого чакырган ушундай чыгармалары да көп абдан. Омар Султанов жөнүндө айтканда сен жөнүндө поэмасын аттап өтүп кеткен бир дагы окурман да жок, адабиятчылар да жок. Эми ошол сен жөнүндө поэмасы дагы Омар Султановдун баягы башканы жазбаса дагы ушул менен калмак деген ойду айтышат. Бул туура. Бул эми кыргыз поэзиясындагы сүйүү темасын жаңы өңүттөн ачып берген акын катары. Аны өмүр бою 15-14 жашында бир кызды сүйүп калган экен, ошондон баштап өмүр өткөнгө чейинки махабат темасын чалдырып берип, махабат деген адамдын жашоосунда кандай орду бар экендигин көрсөтө алды. Кайсы жашта келбесин да. Биз махабат дегенде эле жаш кезде элестетебиз, бирок Омар Султанов ошону андай эмес экендигин, сүйүп жашоо кандай мындай ырахат экендигин ачып бере алган акын болду да. Баягы жараткан чыгармалар аркылуу кыргыз адабиятында эң чоң из салып, анан кыргыз адабиятын бир деңгээлге көтөрүп кеткен да. Биринчи кезекте мен коркпой эле айта алам, ушул Алык Осмоновдон кийин эле албетте Сүйүнбай Эралиевтерге, башка акындарга да сөз тийгизгим келбейт, бирок өтө коомчулукка кеңири таанымал, поэзия сүйүүчүлөр эле эмес, кеңири чөйрөгө, элге кеңири таралган, таанымал болгон ушул Омар Султанов болуп калды го дейм. Көбүнчө бул эми 3-4 багытта чыгармаларды жараткан деп жүрбөйбүзбү? Негизинен бул сүйүү темасы, сен жөнүндө поэмасы, анан турмуштук философияны алып чыккан сен жөнүндө Чарчоонун 100-ыры, андан кийинки эң чоң чыгармасы бул романы, ыр түрүндөгү роман, бул адамдын турмушу. Чоң роман, күчтүү роман деп айтып жүрөбүз. Бул Пушкиндин Евгений Онегин романынын стилинде жазылган күчтүү роман деп айтып келе атабыз. Бирок тилекке каршы бул роман өз учурунда жетиштүү баага ала албай калды деп атабыз. Бирок кеч болсо да азыр адабиятчылар, окумуштуулар изилдеп атышат. Себеби бул советтик мезгилдеги ушул үркүндөн баштап негизи кыргыздын турмушундагы 3 доорду чагылдырганда, аягында келип ушул Советтер Союзунун кол ашы менен негизги каарман өлөт, ошону менен бүтөт да. Бул 3 доорду чагылдырган, бул тарыхый деп айтса да болот, тарыхый философиялык чоң роман да. Бир-экин сөз болуп эле келатат, бирок анын чыгармачылыгында Орчун доорунда элеген бул адам турмушу деген романы болуп эсептелет. Ушул романда Омар Султанов кыргыз поэзиясында жанр жагынан дагы, стилдик жагынан дагы бир жаңыча чыгарманы жазууга киришкенин, аны мыкты жазгандыгын көрүүгө болот. Анткени бул ошо биринчи жолу Евгений Онегин формасында жазылган чыгарма болуп эсептелинет. Анан мында Омар Султановдук стиль даана көрүнүп турат да. Мында психологизм, ошол сөзгө сараңдык, кыска көлөмгө терең мазмунду батыруу, же болбосо 14 саптан турган ырга ал бир поэтикалык ойду батырган, же болбосо бир 14 саптагы поэтикалык текст катары карасак болот да. Себеби ар бирине өзүнчө ошол бөлүктөргө тема коюп, анан ошол теманын ичине бир бүткөн ойду, бир бүткөн турмуштук чындыкты чагылдырып берип отурат да. Мына ошонун өзү эле Омар Султановдун баягы канчалык деңгээлде ошол чыгармачылыкка болгон жооптуу, жоопкерчиликтүү мамилесин көрүүгө болот да. Себеби бул романда өзү айткандай, мен буга чейин өзүм жөнүндө эле жазып жүрүптүрмүн дейт. Ал эми бул романда адамдын турмушу жөнүндө жазайын дедим. Же болбосо ошо 19-20 кылымдагы кыргыз элинин турмушун бир адамдын турмушу аркылуу, бир адамды ошо 2 кылымдагы турмушту бир адамдын турмушу аркылуу бергенге аракет жасап, анан бул эмеде унака кыргыз тилинде жазып. Айтып атпайбы, бул ушуну окуганда мен
урпактар кыргыз тилинде, нака кыргыз тилинде бир китеп окугандай болсун деп ошол эмеде жаздым дейт да. Омор Султанов кыргыз прозасында мурда болбогон курч окуялуу жанрдагы романдардын сериясын орус тилинде жазып, немец жазуучусу Лео Герман менен бирдикте жарыкка чыгарган. Өзүнүн чыгармалары орус, англис, немец, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех тилдерине которулган. Ал эми Пушкин, Лермонтов, Бартольд, Брехт, Пабло Неруда, Маяковский, Назим Хикмет, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов, Межелайтис дагы көптөгөн акындардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Бұл эми жалаң эле Кыргызстанга калган акын эмес. Бул Советтер Союзундагы бүт акындар муну баардыгы билчү. Мен бир жолу мынтип сурадым да. Борис Слуцкийди мисалы үчүн Евгений Евтушенко башка жазганда Борис Слуцкийге. Борис Слуцкийдей өзүнүн доорун чагылдырган орус акындары жок экен. Эң өзүн чагылдырган ушу Борис Слуцкий экен дегенден мен Омор Султановго сурап бердим да. Омоке бу тиги Борис Слуцкий ушинтип айтып берсем, ой мен анын үйүнө барып жүрбөйүнбү? Ал чындыгында ушундай бир мыкты киши деп. Ал жанакы ошол учурдагы мыкты Евгений Евтушенко, Борис Слуцкий жана башка бардык акындар менен тааныш болгон, алардын үйлөрүнө барган, ошолор менен мамиледе болгон мындай бир бул дагы бир өзүнчө бир Кыргызстандагы мейкиндик болчу да ошол. Поэзия мейкиндиги. Тагдыры өтө татаал болду. Ушундай союздук деңгээлдеги мына азыр салыштырып айтканда 80 жылдыгын Түрксой белгилеген да. Демек, жамы түркү мамлекеттер белгилеп атса, биз ушул эл акыны наамын бериптир. Анда кечирээк беришти, бирок башка бир ошол өзүнүн адабиятка сиңирген эмгегине тете баа баркын албай кетти да. Наам сурап чуркаганга күлчүмүн, егин эккен дыйкан энди жүрчүмүн. Эч жаңылбай келер жазгы баардай, эл акыны болорумду билчимин деп атпайбы? Демек, бул өз кадырын билген, бирок кашайгырдыгы биз билбей койдук. Биз түшүнө албай койдук. Себеби бул өзүнүн доорунан эртерээк келип калып, анан бул турган турпаты менен жашоодогу тутунган критерийлери мүдөөсү менен алганда кыргыз акындарынан чанда чыга турган, албетте алкулдун жөнү башка. Ошол 35-жылдары адабият төрөлүп, 60-жылы дүңгүрөп, жылдызга окшоп, жаркырт жылдыз адабиятка келип, ана кече бүгүн өлгүнчө жүрүп, бирок өз ордун баалап. Омор Султановдун мисалы публицист акын катары да карасак болот. Анткени ошо эгемен мезгилиндеги коомдогу болгон үй дылдыйлыктын баардыгын чагылдырган, көл жөнүндө канчалаган көлдү сактап калуу, көл жөнүндө жазган көптөгөн ырлары бар. Ошол эгемен мезгилиндеги кыргыз элинин өйдө ылдый жашоосундагы өйдө ылдыйлыктарды дагы мыкты чагылдырган ырлары бар. 1986 жылы эл аралык ысык көлдү коргоо фондун түзүп, анын президенти болсо, Кыргызстандын чет өлкөлөр менен байланыш союздарынын вице-президенти, Кыргызстан Тажик достугу коомунун президенти, Москвадагы эл аралык жазуучулар союзунун тең тырагасы болот. Ал эми 2007 жылы Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун тырагасы болуп шайланган. Дой чыгарманы Кыргызга түбөлүктү калтырып кеткен Тосордун кулуну, ысык көлдүн кулуну, Кыргыз адабиятынан чыганы Омор Султанов. Ошондон биз Омор Султанов менен сыймыктанабыз. Омор агайдана мен да көрүп калдым. Чогуу иштеп да калдык. Мен министр кезде бул киши жазуучулар союзунун төрагасы эле. Албетте ар бир акындын өзгөчөлүгү эмнеде? Ыр дүйнөсүндө гана эмес, ошондой эле анын характеринде, мүнөзүндө. Себеби Омокемин характери мына Кожогелде чок иштеп келди го. Башкача да эч ким эч убакта анда мындайча айтканда кулдук сезим болгон эмес бул кишиде. Ага бир деталь катары, мисал катары чыгармаларын окусаңыздар,
ошол совет мезгилиндеги көп акындар менен салыштырып Омекемин ырларында совет системасында жөнүндө, коммунисттик партия жөнүндө бир да сап таба албайсыңар. Мына Омар Султановдун ошол чыгармачылыгындагы өзгөчө бир касиет бул ошол сүйүү темасын, сүйүүнү ырдабаган киши жок, канча ырдашты, бирок сүйүүнү бир мындай бир сүйгөн кишинин образын, анан сүйүлгөн кишинин образын абдан бир мыкты тарткан. Ошондуктан мына сен жөнүндө поэма деген бул менимче дүйнөдөгү эң мыкты чыгырларынын бири деп эсептесе болот. Эми келечеги Кудай кааласа муну өз деңгээлинде балким башка тилдерге абдан бир жакшы которо алат. Мынакей 2015-жылы ушул түрк дүйнөсүндө Омар Султановдун жылы деп 10 жыл мурда жарыяланды. Ошондо мен түрк сөйдү иштечү элем. Ушул немеге Түркияда, Азербайжанда, башка өлкөлөрдө бирге болуп жүрдүк. Ошол кезде Омар Султановдун азыр көзүм элестеп турат. Мындай бир керибезденип, башкаларды мындай бир теңсинбей, кээде мындай бир келекелеп сүйлөп, өзүн ушунчалык бийик кармап, ошол эле кезде ошондой мүнөзү да өзүн ушунчалык жакчу, мындай бир жарашчу да. Ошол 80 жылдыгында мен Омар Ша деп ыр жаздым да. Анан кызыгы Айда. Ошол 10 куплетте баары тамгаздан башталып атпайбы. Омар Ша. Мен эсимде калган 3-4 куплетин айтып берейин сага. Омокеде опол тоодой бакты бар. Омокеден тартып албас такты бар. Омокенин кыят болбой алдынан ордо толгон опурулган жакшылар. Омокебиз иштеп колун жоорутуп, омокебиз ырына тиш оорутуп, омокебиз көзү түрүү классик, оома тоо ээнине конокуш. Омокеге элдин берген баасы, омор деген аны акын шаасы. Омокебиз оомал төкмөл жашоодо, омок болор элдин анык таасы. 1985-жылы Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин Ардак грамотасы, 92-жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны Ардак наамы, 1995-жылы Манас эпосуна 1000 жыл медали ыйгарылган. Эл аралык руханият сыйлыгынын ээси 2 жана 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Ошондой эле Казакстандын Астана аттуу алтын медали, 2007-жылы Женевадагы бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун алтын медалине татыктуу болот. 2008-жылы Россиянын Ломоносов атындагы Достук ордендери менен сыйланып, Россиянын коомдук тартипти сактоо жана коргонуу академиясынын академиге наамын алат. Кыргыз эл акыны деген наам алганда ыр деп жазды, бир узун ырда, бир 7-8-10 чакты куплет окшойт сага. Бир ошол жерде чыныгы өзүнүн жашоосун турмушта бут тоскондургандай көп болгонун, чыйра кишиге жашоодагы чыгармачылык менен изденүү да кыйын экен деген маанини берип атат да. Сени берди бирок кечигип. Алды элемес анчалык чоң чекилик, каңтарылып дайыма айта албадым ойдогумду чечилип. Отто тушту, ооздугумду чыгарбай, озуп бара жатсам күлүк чыгандай, омуроого тээп турушту аксатып, мен чыдадым кың деп үнүм чыгарбай. Байга албайм деп кайгы сана чекпедим, багыт жолдон атайлап четтедим, башка жолго башка салган жүгөнөңдү бир тагдыр баарын катып ичке бирок кектедим. Эңсеп чуркап, ар ким атак алсам деген үмүттө альпинисттей чыгат экен жүрүшкө, сыйлык атак алан чейин бир нерсе, зор бир милдет жарап калыш биришке. Эңсеп чуркап жүргөндөргө гүлчүмүн, эгин эккен дыйкан өңдүү жүрчүмүн, эч жаңылбай келе турган жаз баардай, эрте кечпи келериңди билчүмүн. Ушинтип тосуп алган экен Кыргыз эл акыны деген наамдуу Омар Султанов.
Омур Султанов адабияттагы бул жанрдын көркөмдүк, ошол эле учурда табигый эстетикалык деңгээлин кол жеткис бийиктикке көтөргөн. Жөнөкөй гана сөздөргө кубат берип, психоэмоционалдык абалга жеткирип, түбөлүк темаларды күчүнө киргизип, жашап, иштеп өттү.